Turgut çaң çıgar. Organ çaңды көргөндө эмне кеңин жан чыгар. Атаңдын көрүнүне орган çaңды караса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу белгилүү тарых изилдөөчү Кожош Мусаев агайды чакырганбыз. Кош келипсиз агай биздин студиябызга. Кожош агай кыргыз элине Улуу Дөбөй Кыргыз Кыпчак империясы, Теңири Кут тарихи дастан насият деген момундай китептери менен белгилүү. Ошондой эле мына бул 2012-2013 жылы чыккан китептер болсо, андан 2019 жылы Улуу Кыргыз империясы деген момундай көлөмдүү чоң эмгектин автору. Кожош агай, сиз акыркы кездерде ушул кыргыз элине өзүңүздүн макалаларыңызда, телерадиолордо берген интервьюларыңызда кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин эң байыркылыгына көбүрөөк токтолуп келесиз. Ошондой эле биздин баягы падышалык Россиядан бери советтик доордо калыптанып калган тарыхка мындайча айтканда төп келбеген же болбосо ошол убактагы тарыхтар баягы жаап жашырып келген, элге жеткизбей келген бир булактарды таап келесиз да. Ошол себептен улам дагы сизди бизди официалдуу тарыхта жүргөндөр ой булар фольклорчу тарыхчылар деп коет да. Анан айтсаңыз, негизи ушул далилдерди, ушул өзүңүздүн китептериңиздеги келтирилген кайдан аласыз, кантип маалыматтарды чогултасыз? Алгач ушундан баштасак да, анан сөзүбүздү улантсак. Эми мен буга чейин көптөгөн материалдарды жазылган китептеримди элге жарыялап келбедим. Аны эл жакшы эле билип калды болуш керек. Ошол жазылган китептердин негизи ар кыл багыттагы изилдөөлөргө туура келет да. Хронология боюнча, руна жазуу боюнча, андан ар кандай тарыхый булактардан, мисалы үчүн Перс булагынан, Араб булагынан, Кытай, Орус, Япон булактарынан, Монгол булактарынан алынган маалыматтардын негизинде ушул менин 10 томдук китебим жарык көргөн. Өзүңүз айткандай, бул китептин негизи ошо терминдерди иликтөө менен. Азыр биздин бүгүнкү күндөгү тарыхчылар ошо терминге көп көңүл бөлгөн жок. Алар иликтеп анын маанисин ачкан жок. Айтып жаза делек, аны көрүп эле атабыз. Ошол терминдердин баарын иликтеп келип туруп, анан ошол эл кимдер? Кайсы доордо пайда болгон? Ошол терминди ким жазган? Кытай булактары, япондор, арабтар, анан ошол кездеги тарыхчылар. Ошо тарыхчылар кайсы элдин тарыхчысы? Ошолор өзүнүн тилинде жазып кетип атышат да. Кээ бирлери кыргыздын тилинде жазып, же орустун тилинде жазып, а бирок терминдерди өзүнүн тилинде калтырып кеткен учурлар болуп атат да. Анан ошону чечмелеп отуруп, кайсы элге тиешелүү экендигин аныктап, анан ушул китептерди жазууга туура келди. Бул үчүн мен мурунку телеберүүдө да айткам, 500дөн ашык китепти карап чыккам деп. Окудум, барактадым, анан керектүүсүн алдык деп. Эми ошол мисалы үчүн гундарды айталы. Гун деген сөз бул япон тилинде жазылып калыптыр тарыхта. Атчандар. Хун дегендер хун кубалагандар. Мааниси, бир канча мааниси бар. Ошол иностранцевдин маалысында китебинде тиги гун менен хунду батыш канатын айырмалаш үчүн гана гун деп киргиздик деп койгон саптар бар. Дагы ушундай, анан руно жазууларда айтылып калып атат.
ушул тарыхты изилдөөдө мен көптөгөн руна жазууларын кайра карап чыктым. Буга чейинки Мааловдун, Клеш Торнойдон, ошо Сергей Клеш Торной менен жолугуп сүйлөшкөн учурум болду. Массондун чыгармаларын карап көрдүм. Өзүм дагы карап, анан котордум. Ошол котормодо бүгүнкү күндөгү берилген маалыматтар таптакыр башкача экендигин көрдүм. Деги эле кошпойт. Ошол тарых булактарынан иликтеп отуруп, ошону барактап отуруп, Самаркандта китепкана өртөлүптүр. Уруну жазуусу менен жазылган. Тхинчпен деп коет. Тхинчинпен. Син тхенпен, тинчхенпен. Мындай татаал. Ушул жерде китепкана бар экен. Бул өртөлүптүр. Пекинде китепкана өртөлүптүр. Ылдыйкы Нанкин тарапта дагы жанагы Чоно, анан Усуун деген, анан Чанан деген шаары бар эмеспи? Чанан деп коет экен. Кысян шаары да? Лояндын батыш жагындагы, Хуанкян жээгинде. Ушул жерде Ордос деген жер болгон да. Ошол Ордосту биздин кыргыздар миңдеген жыл отурукташып келген экен. Анан ошо Чананда дагы китепкана болгон экен. Ал дагы өртөлгөн. Анан жанагындай уруну жазуулардын калганы таштала калыптыр. Анан баягы китептерде жазылгандардын баары өртөлгөндөн кийин жыгаштар да калыптыр, темир да калыптыр. Анан ошолорду иликтеп отуруп ушундай жыйынтыкка келдик. Барып эле кыргыздарга такалып атат. Кыргыздын кыркыруусу дүйнөнү дүңгүрөткөн эл болуп тур башында. Буга биз суктанага туура келет. Сыймыктанабыз. Башындагы жасаган иштери дүйнөнү дүңгүрөткөн улуу эл болгонун, улуу империя болгонун. Анан ар бир уру ошондо өзүнүн күчтүүлүгүн көргөсү, анан бийликте баягы сөзсүз түрдө кыргыз деп айтылбайт да. Куш урусу, сары урусу, кыпчак урусу, наймандар деп анан ошо урунун атынан анан аргай жерде анан чакан империялар түзгөн экен да. Анан ошондон кийинки зор империяны жанагындай иликтеп анын кимдер түзгөнүн, кандайча түзүлгөнү, ошонун баарын иликтелгенден кийин анан бул китептер жарыкка көрүп атпайбы. А жанагы терминдер боюнча дагы көп сөздөр бар. Бул жерде мисалы үчүн могурки китепте Улуу Кыргыз империясы. Мына өзүңүз 12337 жылдан биздин зор заманга чейинки. Биздин заманга чейинки 12337 жыл 1755 жыл. Бул аягы Атамбаевдин бийликке келгени менен бүтөт. Аяктайт. Бул Садыр Нуркожоевдун президенттигине чейин чыгып калды да. Анан бул өзү ошондон бери келаткан биз үчүн тарыхый мурас да. Анан бул жерде түркүн терминдер. Мына мисалы үчүн бул жерде азыр картада көрүнөт. Ойрот деген сөздөрдү кыргыздар дайым эле калмак деп келишкен. Анан бул ойрот ким болду деп мен иликтеп отуруп Манаста да ойрот болгондо. Анан Манаста айтат эмеспи мындай деп. Аябай той берүүгө Бай Жакып абдан камданды. Ойротто мындай ким болгон? Ошол күнү жылкысы 38 миң болгон деп. Ошо жылкысынын саны ойротто мындай ким болгон деп айтып атат. Анан кийин мындай деген Тыныбек Жапыйулунун бир маалыматы бар. Сол жагында экөө бар, оң жагында экөө бар, ортосунда ойроттун эси Манас дейт, ортосунда бирөө бар деп. Бул жерде дагы ойроттун эси Манас дейт деп атпайбы? Анан мунун баарын арга изилдеп, бери изилдеп, биздин тарыхчыларыбыз бүт эле алып барып туруп ойротко такап атпайбы? Ойрот калмак деп элечи. Манжу калмак деп эле. Анан ойрот деген эки баштуу бүркүттүү чиңгел деген төбөйт падышанын тагы. Мына оркинде тактын башында эки баш бүркүттүн падышанын. Бүгүн Россиянын империясында мамлекетинде турбайбы? Ушундай
Кыптак менен Гун батышты чеңгелдеп туруптур, Хун чыгышты чеңгелдеп туруп, анан ошонун арасында биздин кыргыздарыбыз бүткүл дүйнөнүн ар кайсы бурчтарында ар бир уру өзүнүн бийлигин орноткон. Ошол себептен да улам тиги байыркы грек философтору эмелери айтканда Сократтын чыгармаларында жанагы царские скифы деп атпайбы? Бул жанагы Геракл десе эле биз тиги бул гректин баатыры деп жүрчүбүз да. А көрсө бул биздин баатыр экен да, Акыл экен. Геракл деп анан Гераклдан анан Таргытай, анын баласы анан Таргытайдан Арпаксай, Алаксай, анан кийин эме деп жанагы царский скифтер деп айтат да. Бул жер айдаган дыйкан скифтер, мал баккан скифтер, анан царский скифтер деп жазып атпайбы. Анан булардын бардыгы тең эле биздин тарыхчылар тарабынан грек мифологиясынын каарманы катары эле айтылып келген да. Бирок мына акыркы мезгилдерде жанагы Заур Гасанов деген Азербайжан улутундагы изилдөөчү, бул өзү Америкада турат экен. Ошондой эле Тариел Азертүрк деген дагы окумуштуулар, булар экөө тең Америкада турушат, профессорлор. Анан ушулардын эмгектеринде жанагы Генезис тюрка или тюркского языка деген ошондой эле царские скифы деген китептеринде, Нью-Йоркто чыккан китептерде булар ошол эле Сократ, Платондор негиз кылып туруп бул скифтердин жашоо турмушун жазган. Ошол эле эмедеги Зевс, жанагы грек кудайлары деп келебиз да биз. Ошолордун баардыгы тең эле биздин ата бабалар экендигин жазып атат да. Анан мындай карап көрүп туруп, чынында эле ошондойбу деген ой келет экен. Анан ушул ойлордон улам кыргыз эли негизинде чыны менен өтө байыркы замандарда жашаган эл болгондугун аныктайт экен да. Анан 19-кылымда мына Германияда чыккан Шот деген академиктин Чыныгы кыргыздар тарыхы деген китебинде жакында теги Сыртбай Мусаев агайлар чыгарышыптыр. Анан ушул китепке да мына карап көргөндө чынын менен эле кыргыз эли эң байыркы эл экендигинин дагы бир далили болуп атат да. Анан сиз эми муну 12337 жылга алып барып атасыз да. Анан ошондо бул тарыхтарды сиз жөн эле мындай жазып койбой, аларды карта менен баягы далилдеп атпайсызбы? Ошол карталарды кайдан алдыңыз, өзүңүз чийдиңизби же бул бир источниктерде бар бекен, ушуларга токтолсоңуз? Эми бул карталар источниктерде да бар. Анан өзүм дагы толуктадым. Анан жанагы жазылган китептеги маалыматтардын негизинде кошумчаладым. Карта түздүңүз? Анан карта түзүлдү. Анан ошондо картанын бетинде кайсы жерде, кайсы эл, кайсы убакта, кайсы кылымда жүргөндүгү анан көргөзүлө баштады. Анан ошонун баарын иликтей бергенде китеп менен экөөнүн ортосунда байланыш түздөн түз, аны менен санжыра да байланышты. Ушул китепте санжыра бар. Анан ошондо буга чейин, бул 12337 жылга чейин бул жерде америкалык окумуштуу Томас Томсон деген бар экен. Ошол Томас Томсондун маалыматында Азияга эл 35500 жыл мурун келген экен. То есть Америкага, Азиядан. Биздин төбө элинин маалыматында 12 жыл мүчөл деп айтат. Бул дагы барып туруп 35 000 жылга барып такалып калат. Көрүп атасызбы кандай окшоштуктар болуп атат. Анан бизде кыргыздардын тарыхчыларыбыздын көпчүлүгү гундардан тарадык. Кундардан тарадык. Биздин түп атабыз кундар деп айтып келатпайбы? Гүн балдарды, ооба. Кайсы бир учурда түрк ата деп айтып атышат. Бирок чындыгы хун деген кыргыздар түзгөн урулардын империясы болуп атат.
Ең башында алтын төбе деп тарихи маалыматта берилген. Ошол дүйнө жүзүн кыдырып атат. Андан кийинки маалыматта ошол эле гундар анан Моде Баян деп берилип атпайбы? Моде Шанюй деп. Моде Баян Теңиз Шанюй Теңири Кут деп берилип атат. Анын жылы 2040-жылдан тартып биздин доорго чейинки. Биздин доордун 174-жылына чейин болгон империя жашап өткөн 2009-жылы биздин доорго чейин бул киши дүйнөгө империя курган адам деп жазып атат. Анан ошондон кийинки айтылып аткан маалыматымда карта боюнча дагы алардын кайсы жака кеткени, ким менен байланышкан, алардын аскеринде кимдер болгон деп иликтеп келгенде эмнени айтып атат? Ошол Моденин бул Кытай тилиндеги маалымат. Моде деген теке деген сөз. Козерог. Мындай. Ошол кезде Моде алтындан, империя курганда алтындан башына тажы жасатып, анан ошондо текенин мүйүзүн эки текени ойдуруп койдурган экен, анан жааны. Бул символика эмнени аныктаган? Символика текенин мүйүзү баягы ышкырган жааны жазоого мүмкүндүк берген. Демек ага сыймыктанат да эл. Биздин жеңишибиздин негизин текенин мүйүзү түскөн деп туруп, анан текени бийик көтөргөн. Анын терең мааниси бар турган. Мааниси ошондо да. Анан жанагындай ой болуп атпайбы, текенин мүйүзү ой. Ошондон анан ойлор чыгып атат да. Жана умай ой, анан тигиндей ой деп айтып атпайбы, анан каргатырма, анан эмне деп кийиштерде, анан калпактарда жазылып атат. Эми Моденин Манас менен экөөнү салыштырганда, Модени Гумилев мындай салыштырып атат. Рожденный небо и землей дейт. Моде Шанюй дейт. А бул жерде Манас айтып атат. Аспан менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй. Тирөөсүнөн бүткөндөй. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй. Окшоштук болуп атабы? Анан Моде согушка киргенде арымактардын маст лошадиде айтып атат го. Карагер, жерде кашка, сарала ушундай кылып туруп аны 4кө бөлүп туруп анан кийин кой берген. Күн жагынан тийген дейди деп Манаста да айтты эмеспи? Анан күнгө чагылыштырып анан согушту баштаганда Манас да ошону айтат. Бул экөө окшошуп атабы? Анан Моде кандай ийгиликке жетти ошол жылдары. Анан башынан аягына чейин Модени иликтеп келгенде аягы төбөй болуп отуруп, төбөйгө барып ар бир тиги төбөйлөр менин түп батам Моде Баян деп отуруп, жазып отуруп, анан кийин 27 ата өткөндөн кийин менин атам болгон, 36 ата өткөндөн кийин менин атам, 16 ата өткөндөн кийин менин атам Моде Баяндан тараганбыз деп, андан кийинки төбөйлөрдүн баары Кытай тарыхында Тоба дейт. Ошолордун баардыгы анан ташка чектирип атпайбы? Анан ылдыйлап келгенде анан Төбөй хан болуп кенен эле жазылып атпайбы? Мисалы үчүн Төбөй ханда 571-жылы Төбөй хан Кытайды бийлеп турду. Кытайлардан салык алып. Анан Моден балдары бизде Манас деген гана бир сөздү айтып атабыз да. Манастын Моде Баян Теңиз Теңири Кут деген аттары бар экен да. Андан сырткары Манастын баласы Семетей деп гана айтып келатабыз. Хундун тиги Модеде Шанюй, гундардын Шанюй, Моде Семей деп айтат аякта. Семей Лошан Шанюй. Окунсузда. Лошан Шанюй, мен иликтеп отуруп жүрүп отурганда ошол Семетейдин аты Амансей болуп чыкты. Амансей Семетей Манастын баласы. Эми ошо Модеден жанагы 4 аял болот. Каныкей, Акылай, Кара Бөрк, Алтынай деген. Мына ушу 4 Акылайым болсо тиги Шорук
Харьков шаары азыркы. Мурун Шорук шаары деп аталган. Тиги Кыпчак талаасындачы. Анан ошол жерде Шоруктун кызы Акылай Шоодураган Капырай деп туруп анан ага үйлөнөбү? Булак ошо төртөөнүн 5 бала. Шеметей, Бекман, Шерей, Сомей, Исан. Бул анан ушу 5 бала анан кийин ылдый карай жүрүп отуруп, Шеметей Амансейден Сок эр төбөй деп, Сок эр төбөй күнчүн ишени. Тиги эмеси Лагушан шаны болсо, агасы Шеметей Амансей. Анын баласы Сок эр төбөй күнчүн ишени болуп, биздин кыргыздын талааларында ошо кишинин аты калды. Лагушан Теңир Куттун. Жок, анын баласынын Сок эр төбөй деди, Соктун. Сок деп бир жерде айтылды. Соклук. Сок шаары болгон бир жерде. Анын түштүк ордосу Сок болгон Фергана жакта. Ошол эле Соктун. Сагдиана деп жүрөбүз. Сагдия, тиги экөөнүн ортосун Амурдария менен Сырдарыянын ортосун Сагдиана деп коет эмеспи? Сок өрөөнү деген сөз да. Андан кийин ошондон жүрүп отуруп анан кийин Сок эрден 15 ата өткөндө, 14-15 ата өткөндө, мен бир жерден мына эмесин деле санжырасын деле айтып берем. Адил Батыр Сейтек Домбул Кытай токмак деген чыкты. Бул биздин доордун 4-кылымда. 340-жылдар. 340, анан кийин 453-жылы. Менен кайсы болбоду. Жана уудан өлтүрүлдү деп атпайбызбы? Илдикон беле кемеси уу өлтүрөт. Манаска да канча ушундай баатырларга уу берип аткан. Эми бир жерде жанагы хундар тууралуу дагы бир жол бир маселе айтып кетейин. Европанын окумуштуулары Венгрияда, Хунгария деп айтчу эмес белем мурун? Хунгарияда Хунгариядан тартып Кыпчак тааласы, анан кийин Моңгол тааласына чейин Мореки чүйөрүндө созулуп жаткан дөңсөөлөр, көрүстөндөр, илтеген көрүстөндөр. Ошол көрүстөндөрдүн баарын кыргыздын көрдү. Киргизский землицы деп айтты. Европалык окумуштуулар, Миллер мисалы үчүн. Айтып атат, кыргыздын көрү деп атат, Киргизский землицы деп. Моңгол тарыхчылар айтып атат, өзүнүн талаасындагы көрүстөндөрдү муну кыргыз хөрү дейт. Кыргыз көрү дейт. Кыргыз көрү де, хөрү деп айтат да, хөрү. Ошол кыргыз хөрү а жерде жатат. Анан ошол чоң көрүстөндөрдүн баарын бүгүнкү бир жердеги тарыхчыларыбыз, биздин кыргыздарыбыз эмне деп айтып атат? Булар калмактыкы деп айтып атат. Андай болушу мүмкүн эмеспи? Мен бир жана Макеле Өмүрбай деген досум бар, билесиз. Билем. Кытайлык тарыхчы, жазуучу. Анан ошол киши айтып атпайбы? Бир калмак абышкадан сурадым дейт да. Силер эмне эле тиги көрүстөнүңөргө мынтип таш ыргытып кетесиңер дайыма дептир да. Анан абышка дейт, картаң абышка бир 80-дерге барып. Анан ал айтты дейт, кыргызым билбейт экенсиң. Бул калмактын көрү эмес, бул кыргыздын көрү. Ошол чыкпасын деп, чыкпай калсын деп, ар бирибиз нары өткөндө бир өткөндө таш үйүп кетебиз деп айтты деп айтып берген да. Анан чынында эле бул баягы тарыхты бурмалоо деген нерсе бул Петр Бирдин убагында башталган экен. Жанагы Орус академиясын түзгөндө негизинен Австриядан, Германиядан окумуштууларды алып келип анан тарыхты бурмалатып жаздырган да. Анан өзү негизи айтып жүрөт, Орус академиясын түзгөндө болгон 3 эле орус болгон дейт да. Анан калганы бүт немистер болгон дейт. Чынында эле мындай карасаңыз, ошол Бартальд деле, Радлов деле бар эле баягы орус эмес да, улуту. Анан тарыхты бурмалатканда жанагы Майер, Байер, Шлицер деген тарыхчыларга бурмалаткан экен да. Анан кече эле мен бир чоң профессор агайдан уктум. Ал айтып атат, эмеде тиги Крымдын
эмесин ошол майыры жазып атканда анан Крымдагы кыргыздарды жазып атса Ломоносов барып туруп айтыптыр да, кыргыз деп жазбагын, давай татар деп жаз, крымский татар деп жазгын деп. Анан ошо боюнча крымский татар болуп калган да. Анан бүт ушул нерсенин бардыгы бурмаланган экен. Бурмаланган. Анан бүгүнкү күндө мына бул компьютерде карта турат, Крымдын картасы ошо 1745-жылдардагы ошо бүт аттар кыргызча. Анан бүгүнкү күнгө чейин эле баягы көп аттарды оодарышкан, баягы Николаевка, Петровка, Семеновка деп биздер деле ошондой болбодубу? Ошол сыяктуу эле бурмалаган, бирок ошол эле мезгилде дагы деле ошол кыргызча аттар бар экен да. Керч аралы деген, Керчөө деген сөздөн чыкканда Керчөөгө окшоп момундай бөлүнүп калган да. Ошо Керчөөнүн ар жагында, мыягында, батыш жагында бугу деген бар, чоң бугу деген. Бугулар турган. Бурмалоо деген эми тирик муштай жүргөн да. Тирик муштада. Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, жанагы еврейлердин жасаган иштери. Бартолд жазган, анан Абрамсон жазган деп атпайбызбы? Ошо Бартолдко көтөрүп барган 1925-жылдан кийин кыргыздын тарыхын кайра жаздыруу маселеси көтөрүлүп, ошондо кыргыздар болгон санжыраларын барын чогултуп, Солтонун жана Жамангара тиги Жылаңач кара дегендин урпагы болуш керек. Токпаев Турдалы деген кишиге берген. Ошол Токпаев Турдалы анан жаздырып барып туруп ошол тарыхты жаздырган, биздин кыргыздын тарыхын ошо Абрамзомдун жана тиги Бартолдто жазган кыргыздардын багы кесип аргасы бул уру мындай, тиги уру тигиндей деген маалыматтары так ошо кишиге кыргыздардан чогултуп берилген маалымат. Бул тарыхый маалымат жазылып турат бадырайып эле. Муну тарыхчылар билет. Негизинен биз ошол баягы орус тарыхчыларынын, негизи советтик тарыхчылардын, анан ага чейинки падышалык Россиянын тарыхчыларынын жазгандарына гана негизденип, анан тарых ушундай экен деп калдык да. Чын-чынына келгенде биздин тарых аябай бурмаланган, анан уурдалган тарых экен да, кыргыздан өз тарыхыбызды өзүбүздөн катып, өзүбүздөн уурдап, анан бурмалап салышкан да. Ар кандай пикирлер жаралып атат, эмне үчүн төбөйлөр эле болуш керек депчи. Бирок ошол доордо ошол бийликке төбөлөр келиптир да. Бийиктикте төбөдө Макушкада турган эл деп коюшкан да, алтын төбө деп. Анан ошондон ушундай аталып калган да. Төбөй аталып калган, Төбөй аталып калган, ошондон болуп калган да. Анан эң күчтүү уруулар төбөдөн кийинки. Алтын төбөдөн кийин кыпчактар турган. Эң күчтүү уруулардын бири кыпчактар. Кыпчактар бир канча уруктарга бөлүнүп кетет. Сары кыпчак, кара кыпчак, анан да ушундай. Андан кийин Кытайлар турган. Биздин Кытай уруулары. Кытай уруулары ошол доордо, мисалы үчүн кыпчактар жалаң батыш жагын бийлеп, анан Орто Азияны бийлеп келе турган болсо, сары кыпчак, кара кыпчак экөө биригип төбөйлөр менен бирдикте. Төбөйлөр батышындагы, чыгышындагы багы чеңгелдеп турган бийликтин эгеси болуп, ушул чүйөрөнүндө бийликти жүргүзүп келген чүйөн Алтайга чейин, анан тиги Месопотамияга чейин, андан ары тиги Египет, Тиякпиягын баарын ошо кыргыздын бардык уруулары бийлеп турган. Башында ушундай бийлик ээси ошолор болуп турганда, мисалы үчүн төбөйлөрдүн бир ордосу Боореке, Тебристин батыш жагында Төбөй шаары деген бар. Андан батышта Сулайман шаары деген бар. Мына ушул жерлерде, анан Ош шаарычы биздин. Бул түштүк ордосу болгон төбөйлөрдүн. Бул Сулаймандын ордосу болгонда, бул биздин доорго чейинки 980-жылдан 928-жылга чейинки доордо Сулайман ошол аймактарда болуп турган мезгилде. И ошол эле мезгилде, андан мурунураак
от кудай Оторхан деген болгон. Сулайманды суу кудай Сулайман деп айтылат эмес тарыхта. Суудун бири Сулайман деп. Суунун бири Сулайман деп, же суу кудай Сулайман деп коет. А от кудай Оторхан деп, Оторхан бул Перс аймагында болуп турган. Персте бул Мешкеттин ар жагында Тус деген шаар бар. Ошо Тустун жанында Отордун дарбазасы деген бар. Атайын дарбаза курган да. Бир чыгыштан батышка кербен өтө тургандай кылып мындай. Анан бул Отордон ошол масалда, мисалы үчүн азыркы уруулардын ичинен эң күчтүүлөрүн айтып атпайм, ана Кытайдан кийин анан дөөлөстөр түрдү. Ошо масал. Булардын эң жогору жагында Масал деген хан болгон. Ал Масал Маврики Месопотамияда турду. Сарулар турду ошо жерде. Кушчулар турду. Орки эме деген өрөн бар тиги, Масанчин өрөнү деген. Масан Доран өрөнү деп коет. Тиги Азербайжандын батышында тиги Иран менен чектешкен жерде чоң талаа бар да. Ошол жерге түрктөр келгенде Кушчунун Чолпон деген аскер башчысы түрктөрдү ошол жерден талкалап кайра сүргөн ошол Кушчу Чолпон деген болгон. Билесизби, билбейсизби? Уктуңуз беле? Бугудан кийин дөөлөс турду. Дөөлөстөн кийин бугу турду. Анан бугу кагандыгы бирок экөө мындай аралаш болуп кеткен учурлар да болгон. Негизинен бугу кагандыгы бир топ зор кагандыкты түзгөн. Батышта да түзгөн, чыгышка да түзгөн. Анан Стамдын мезгилинде бу Гундардын доорунда бу 450-жылдары 450-жылдан кийинирээк 551-жылдары Стам каган Стам жабгу дейт тарыхта. Стамбулда алат да. Ошол Стамбулду алганда ушул кишинин атынан Стамбул деп койгонда. Бул шаар Стам. Исламбол дегенден эмес турбайбы? Жок, Стам деген бул тарыхта Истеми каган деп табат. Истеми жабгу деп коет. Бул бугунун азыркы Сарбагыш уруусунда негизинен Стамдар бар да. Стамбул деп койгон манаптарында Стамбул деген урук бар. Булар кийин бир топ катуу кыргынга учураган. Согуш болду да аябаганда. Анан Наймандар чыкты. Андан кийин Моңолдор, Чериктер чыкты. Империя куруп. Мисалы үчүн Чыңгыз хандын доорунда Моңолдор тетиги алардын деги Мукалуу Ноён дегени бар азбы. Атактуу аскер башчы, ери жүрөк ушундай тайманбаган. Мына ушу Мукалуу Ноёндун тушунда Кытайды бийлетип койбоду Чыңгыз хан. Ошого берип койгон. Тейиттер бу Тибет аймагында, Памир аймагын бийлеп турду. Кара Баргы, Кара Кытай, Кара Тейит, Кара Моңолдор, Кара Кушчу деген уруулар Кара Найман, Бөө Найман деп коебу. Тиги ошол жанагы зор империяны курганда Кампучийге барган. Бул мисалы үчүн Кара Баргыдан, Кара Багыштан Кампучий деген хан чыккан. Камбүчүй деген. Ошондон эле Кампучий болуп калганбы? Азыркы мен кийин иликтеп сурамжылап көрсөм, ушундай ата жотоңор барбы? Ушундай бир хандык кылган деп бул элден сурап көрдүм да. Анан өзүлөрүнүн санжарасын айтып отуруп, мен түп атам Камбүчүй дейт. Камбүчүй болгон деп. Анан Кампучия болсо азыр Камбожа болуп өзгөрүлбөдү. Бирма болсо Мьянма болуп калды. Аны да өзгөртүштү, өзгөртүп атышпайбы? Жана Манастын доорунда. Манас деген шаарды
Манас деген сөздүн өзүн айтып кетейинчи. Манас калдуу адам деген сөз. Чисто япон тилинде калдуу адам, калы бар адам. Кайсы жеринде мөөрү бар дейсизби? Мөөрү бар адамдан кайсы жеринде мөөрү бар экенин билбейм, бирок бир жеринде калы бар адам. Ошону калдуу адам деген маанини берет экен. Мен ар жагынан иликтедим, биягынан иликтедим. Бардык жактан иликтеп келип анан ошого токтодум. Анан кайсы доордо Манас тиги биздин доорго чейинки экинчи кылым болуп атат да. Ошондон барып туруп тиги Америкада кандайча Манастын ташы пайда болду? Манас шаары бар, Манас шаары каяктан пайда болду? Тиги эмеде тиги Амазонкада. Амасан, Домбулсан деген сөз. Домбулсан. Ошонун коштоосунда бар. Бул жерде япондар барган, орустар барыптыр, кыргыздын уруулары барыптыр, ичкилик уруулары барыптыр, бостону барыптыр кыргыздын. Анан моореки Амазонканын бир куймасы Чоро дейт. Бир куймасы Байтик деген шаар дейт. Манасу деген шаар бар да, Манасу. Бирок ал Манасу балким өзгөрүлгөн. Аны толгузил деген жокпуз да, ал үчүн дагы кененирээк кажы керек. Анан пирамидаларды. Египет пирамидалары менен Мексиканын пирамидаларын окшоттугун. Анан ошонун коюлуш ыкмасы бүт баары иликтенди да. Азыр окумуштуулар ошону иликтеп, муну кургандар Европадан келген эл деп айкындап чыгышты. Анан ошону иликтеп аткан окумуштун далайын өлтүрүштү. Пирамидадагы чыгып аткан түркүн жанагы буюмтайымдарды, маалыматтарды көргөзбөй дагы жок кылышты. А жанагы руно жазууларды, ошол жерден чыгып аткан руно жазууларды минтип эле коюп атты. Кайсы кинону карабаңыз, кайсы тиги телепередачаны карабаңыз, минтип эле мигем кирет да, ошондо карап каласыз, сараң эле, могу жерде руно жазуулар бар экен дейт. Бу бар экен деп. Ошондогу мен иероглиф калпак. Саки деген сөзчү. Ошо калпакты көрүп турган таң калдым. Иероглиф калпак. Вот Египет пирамидасындагы Хеопстун Кубул деген. Биз биякта эл Кыбыла деп коебуз да. А башка эл Кубул эме Кыбыла деп коет. А биз Кубул деген киши болгондугун айтып атам да. Баягы Кубул, Агул, Абыл деген бөлүнүп кетип атпайбы? Оң канат, сол канат деп. Анан ошол Саки, Сага ушундай эл болуптур деп эле коюп атабыз. Котормосунда айтсак Саки сол канат деп айтпайбы? Саки деген тик калпакчан, бир адам. Ошону сактар деген. А Сака десе сол канат деген. Түм эле Батырайып эле жазылып турат. Анан эгерде биз ошо тарыхтагы ар бир терминди ошондой билбегенибизде, бул момундай тарых чыкпайт болчу да. Өзү негизи жанагы чүкөдө дагы Сака деп жатпайсызбы? Сака. Анан Сака деген эл жөнүндө Сократтын эмгектеринде дагы бар, Платондо да кездешет. Сака депчи. А булар скифтердин эле бана сарский скифтерди ушу сакалар деп дагы айтышкан деп айтылат экен да. Бир жерде менин маалыматымда биз улуу империяны түптөгөндөн кийин атты минип дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп батышка бардык, чыгышка бардык. Анан ошондо багынткан жерлерден анан биз өзүбүз менен кошо союздашыбыз скифтерди. Муну орус ак эфталитет деп да коебуз, орустар. Эфталиттер деп. Ак эфталитеттер булар. Ак эфталитеттер орустар. Бул кыргыздар менен мына жерде картада иероглифи менен берилип турат. Анан кийин ушуну эл журт көрсө, мына не анда тиги мынакей могу жерде мына Саки Тыңгарибашы. Бул калпакчан. Тик төбөлүү калпак мына. Анан ошол орустарды Кытай адистерин
герман адистерин, грек адистерин ушуларды чогултуп туруп анан пирамида курдурган. Орустардан чыккан таш кескичтер токары. Анан ошолор Моуга чейин барыптыр, бореки Эфиопияга чейин. Орустар барыптыр Эфиопияга чейин. Мына ушул аймактарда Моу жердин баарында таш кескичтер эмнен барын жасаганынан белгилүү айтылды да. Ушундай эң мыкты адистердин баарын топтоп алып туруп, анан кыргыздар бардык бияка окумуштарды курдурат, Индияга курдурат. Аягы эле кечеки Бабур. Акбар, Бабурдун небереси. Бабурдун небереси Акбар. Тазы макал денесине тигинин зайыбы ошого арнап курдурду. Бабур ким болгон? Кыргыз болгон да. Ооба. Кыргыз да ошо жерди бийлеп анан ойлогон да булардын баары түбөлүктүү биз ушул жакта жашайт биздин укум-тукум деп. Элдин ушундай көтөрүлүп акыры талкалаарын кыргыздар бири-бири менен кармашып, акыры ушундай ала келерин түшүнбөптүр да. Эми мен башында мунун баарын окуп, талдап, ал тургай ыр жазып, өзүмдүн ырларым бар, мына тең көрүп атпайсызбы? Ошол ырларымда ушундай даңазалагам да, кыргыз элин асманга чыгаргам. Сыймыктангам. Анан аягында келгенде анан кызырландым. Жиним келди. Эмнеге? Аягында өзү менен өзү чабышып аткан жок кылып салып атышпы? Бири менен бири чабышып. Бири менен бири чабышып атып. Жада калса, коконган тушуна келгендечи, ошондо да болбой чабышып атышат. Бүгүн деле чабышып атпайбы? Бүгүн деле чабышып атат. Анан ушуга менин аябай кызырым келди да, эми бүгүн дагы жок деп, эмне үчүн бул? Кыргыздар өздөрүнүн тарыхын мына азыркы айткандай билбегенде, билсе, балким мындай болбойт беле. Ошон үчүн мына өргү тарыхты мен айтып калайын дедим, дагы күч кубатым барында. Эгерде кыргыздар ушу, улуу кыргыз империясын түзгөн улуу эл байыркы атаңардын арбагы колдосун. Ошол арына ушундай улуу китеп жазылды. Улуулукту билгиле. Эгер ошол улуулукту билбесеңер, эртеңки күн тебелеп кетет. Таштанды айлантат. Кожошеке деген ойду айтмак социалдык сетте жүрбөйбү? Жанагы кытайлык бир казак профессордун айтканын уктуңуз буккан жоксузбу? Ал айтып атат, 1,5 миллиард Кытай эли 5 миллион кыргыздан коркот дейт. 100% коркот дейт. Себеби кыргыздар бир аз Кытай өкмөтүнө келбей, жанагы кыргыздарды эмне камап атасыңар, метесиңер деди эле, баарын чыгарды дейт. Бирин да калтырбай чыгарды дейт да. Ал эми казактан 50% коркот дейт. Уйгурдан такыр коркпойт деп айтып атат да. Анан муну мынтип атат. Кыргыздан эмне үчүн коркот? Себеби кыргыздын канында байыркы көк түрктөрдүн, байыркы массагеттердин, байыркы скифтердин, байыркы сактардын, байыркы гундардын каны ойноп атыр. Ошолордун каны бар алардын канында деген нерсени айтып атат да. Анан ушул жактан алганда чыны менен эле биздин бабалар бир мезгилде арийлер деп аталса, бир кийинки мезгилде шумерлер, андан кийин гундар, андан кийин көк түрктөр деп аталгандыгы, бул усундар, скифтер деп аталгандыгы бул тарыхтын барактарында ушундай бурмаланып жазылып калганбы же ошондой аталып, анан кийинки биздин муундагылар, бизден мурунку муундагылар муну баягы маалыматы жок болгондуктан билбей калганбы деген ой келет экен да. Анан мына кийинки темир, анан тезек төрөлөрдүн тоорун айтсаңыз. Тезек хандардын. Манастан кийин жана 3 баласын айтылбадыбы? Жанагындай шаарлар бар экендигин айтпадымбы? Бул Кыргызия менен азыркы мына биз турган жерде Манас Руху деген шаар болуптур. Манас Руху деген шаар болуптур да. Анан ушул жерде Манас эмне иш кылган, тиги Зайсан көлүнүн жанында Манас төрөлгөндүгү тууралуу маалымат бар. Алтайдын жанында бери. Ошол жерде
жана Моде Баян деген суу бар, дайра. Муну багы жакшылап караган кишилер таба алат. Атак аны эмне үчүн койду деген суроо болот да. А бул Манаска тиешелүү болуп калып атат да, барып жүрүп отуруп. Өткөн сабакта мен тиги Каратал жапырак тууралуу кеп кылбадым беле. Баягы үңкүр тууралуу. Демек, мунун баары тарыхый чындык болуп атат да, жомок эмес. Кайсы бир тарыхчыларыбыз эме кылып атпайбы? Жомок деп келип. Жомокто жөн жерден жаралбайт да. Жомоктун негизин жомоктотуп айтып келсе эл кызыгат да. Жанагы тиги мурду тоону сеңирдей, көрүнгөндү жегидей, көзү көлдүн буткылдай, көрүнгөндү жуткудай, жаткан итти кашыбай. Кашыбарды. Жаткан итти кашыбар. Деп анан Манасты сүрөттөп атпайбы? Анан мындай болгондо элге жагымдуу болуп калат да, деп аны баатыр деп эл ушундай зор киши экен деп сезе билиши керек да. Эми ошол Манастан Сокор Төбөйдөн кийин, Сокор Төбөйдү кайтыш болгондон кийин бийлик Сомей деген баласынын урпагына өтөт экен. Манастын Сомей деген баласына. Анан ошондон келип туруп анан Моореки Кутус, Темир, Тезек, Теңири Кут деп жанагы Анбар Байтур жана Жөзө Темир Кут, анан кийин Чечен Теңири Кут деп бир топ Теңири Куттарды жазбады беле? Тарых боюнча лекциялар деген. Ошондо бар эмеспи? Ооба. Эми толук эмес да. Эми бул жерде Кутус Темир Кут бул Көгөй хан падыша. Көгөй хандыгында Көгөй падышасы Төбөйдүн Сомейге өткөндө ошол жерде анан ушу киши хандык кылып турган кезде бул кишинин хандыгы Шесуян деген чеп болот экен, тетиги Большой Хинган деген бар эмеспи? Ооба. Улуу Хинган. Большой чоң Хинган, анан кичүү Хинган. Манаста Инген деп берилет, ошо Хинган тоосу. Хинган тоосу. Ошонун этегинде Саян бийлер деген. Саян бийлер деп коет. Бул Саян тоосунан келгендер деген маалыматта. Саян тоосунан келип жашагандар. Ошолор келип туруп ошол жерге чеп курган экен да. Ошол жерге бул Көгөй хандын жашаган жеринен батыш жакта Моде Баян Шанүй деген чеп бар. Андан түштүктө Ченло чеби деген бар. Ошо Ченлодон өйдөрөк жакта Туйгун деген чеп бар. Андан өйдө жакта Долон деген көл бар. Долондун ар жагында Домбулдет, ошондой эле ат Наншанда. Бул Наншан бул жана Коянханын мындай иймеги бар эмеспи? Ошонун үстү жагында Иншан тоосу дейт. Ошо Иншан тоосунун түндүк жагында Хойхорлор жашап турган дейт. Ошо Иншандан ылдый кеткенде анан кийин жанагындай мындай түш батыш түндүгүндө жана Баян Моде шаар жайгашкан. Андан чыгышта Баян Обо деген шаар жайгашкан. Андан бул Наншан тоосунда Көк көл деген көл бар эмеспи? Ошонун чыгышында Домбул шаары бар. Жанында Долон шаары бар. Наншанды кыргыздар Туйгунтоо деген. Эми ошол Туйгунтоодо ушундай шаарларды курдуруп коюп, Бейжиңге жанагы шаарларды курдуруп коюп, анан тиги Көгөй хан тижерге тиги чепке барып туруп жашап турган кезде Кутус Темир Кут бул биздин доордун 55-31 жылдары чыккан даңазалуу аскер башчы. Бул жанагы Иса пророкко жакын деп мен далилдеп бердим Санжыра боюнча. Анан бул даңазалуу аскер башчы буга чейин эми ушул жерлерден баштагандан кийин Кытайлар менен биз Кытайлар менен согуштубуз. Чын деле Кытайлар менен согушкан.
ал тиги ханзулар менен эмес. Ханзу, Мио, Кара Кытайлар менен согушканда. Ирандар менен. Мио, тиги Леофан дегендер менен эмес. Биздин эле Кара Кытай, анан Манжу деген бул еврейлер. А еврейлер Моорики эмеде Чанандан ары жагында Лоян деген шаар бар. Ооба. Лояндан Нанкин, Шанхайга чейин бир көздө тиги япондар басып албады эле. Ошол аймакка 5 тайпа еврейлер жашап туруптур 1949-жылга чейин. Олар Манжу империясын Манжу. Манжу деген, Манжу деген сөз көп еврей деген сөз. Көп еврей деген маанини берет. А жанагы Манаста да айтат эмеспизби? Кылкылдаган көп манжу каптап кетишсе элешет деп. Кытайлардын кылмуруту коңурбай аттышыр деп. Тетиги кара тоонун жери дегенде. А кара тоо Казбандын кара тоосу дейт. Ал Казбандын кара тоосу жана Хуэн ханын иймегинин чыгышында жана Син Пхенчан деген шаар деп айтпадымбы жана? Син Пхенчан. Ошол шаарда ошол киши борбор кылып туруптур. Ошол тоону мындай узатасынан кеткен тоо кара тоо деп айтылат экен, Казбан деген. Казбандын кара тоосу деп Манаста айтылат. Ооба, Казбан деп айтылат экенде. А кыргыздар кээде Көйкап деп коет эмеспи? Ооба. Кейкаба. Бул Кейкаба тоосу Түркмөнстандын Ашхабадтын биягында узун тоочу. Ар жагы Мешхет, ошонун ортосундагы тоо. А жерде да кара Кытайлар жашаган. Бул 9-кылымда, 10-кылымда. Анан Кутуз Темир ушундай зор аскер менен мына картада көрүнүп тургандай Моорики Турциянын Стамбулга чейин римдиктерди кубалайт. Римдиктерди кууп Моорики Палестинада Кутуз деген чепти курат. Кутуз чеби бар азырдагы. Ошол жерде бул киши чоң аталарына деп айтылат. Манасчей деген тала жер аттарын коет экен. Бул жерде да Манас деген жер бар. Бул жерде тоо бар, Төбөй деген тоо бар. Мына ушундайлардын баарын эметип орундатып коюп тактап анан Камул деген өзүнүн жакын тууганына ошол жака чейин алып барып туруп калтырып, анан тиги колго түшкөн 600, 500 600 легионер бар. Легионерди колго түшүрүп алып туруп анан талашка келет. Ошо талаштан анан эме курдуруш үчүн, чеп курдуруш үчүн. Анан ошолорго чеп курдуруп атканда ушундай болот да, мына картада Чентан деген эме. Кандай себептен бир жерде бизде уже башталат, чыккынчылык башталат да бизде. Бага койгон кароолдордун баары кандайдыр өлтүрүлөт. Анан булар эч кандай тоскоолдуксуз, бул Чентан Кан Исраилдин кишиси. Кан Исраил. Ошонун кишиси болуп эсептелинет да. Анан ал бир жерге келип туруп, мына жерде бул талашта ордо куруп атпайбы? Ушул жерге келгенде анан түн ичинде Түркүн Султан менен жүрүп отуруп, бир миңдей киши менен келет экен ал. Бирок ушундай тандалган аскер менен келет да. Келип туруп капыста бул беймарал жаткан буларды шак кол салып 1518 адам өлөт ушул кармашта. Кутуз мурдунан жарадар болуп, бу да өлөт. Анан тиги 600 легионер. Алар бүт өлөт. Анан ошентип биздин батыш канатыбыз дагы солгундап кетет да. Бирок бул чектелүү эле болот да, кайранан Мусаевич, мынакей сөздүн кызуу жерине келгенде 1 саат убакыт толуп калды. Анан бул маселелерге биз дагы кеңири токтолуп, мунун ар бир окуяны өзүнчө талдай турган баягы кызыктуу окуялар экен. Анан ушул жер менен бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгаралы. Сизге атайын ушундай көптөгөн жылдардан бери көз майыңызды коротуп, жүздөгөн китептерди окуп, анан ошолордун ичинен бир баягы дандарды чогултуп, анан кийин чоң эмгек жаратып, Кыргыз империясы
болгондугун далилдеп келесиз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кудай буйруса кийинки көрсөтүүлөрдө дагы Кожош аке менен биргеликте Улуу Кыргыз империясынын кандай болгондугун, эмне болгондугун, эмне себептерден бизден бурмалангандыгын, бүгүнкү күндө мына мүмкүнчүлүк болуп, бүгүнкү мына эгемендүүлүк алганыбыздан бери биз ушул мүмкүнчүлүк ачылып атат да, жанагы материалдардын баардыгын карап эме кылганга, бир кезекте Кара Кыргыз деп 5 томдук китеп жазган Орозбек Айтымбетов агай бар эле, ал киши өтүп кетти. Бирок ошол кишинин дагы ишин андан ары улантып, ошол көптөгөн айныгыз далилдерди чогултуп келе жатасыз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgünde enne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa.